толық бизнесмендерді көзөмөлгө алып. Мен 9-дарда үйдөн чыгып банкка баратсам, Камри унаасы менен бир киши алдыма келип токтоп, милициянын майору Курманалиев Чыңгыз, Адилет Жунушалиев, Эрмек Сатиев болушкан. İşkerlerdi koldoyubuz деген сөзү кызыл шапкечендер ишкерлерди кордойбуз деп түшүнүп алганбы? Айтор көпчүлүккө түшүнүксүз болуп турат. Мен кафе иштетип жүргөндө бейтааныш кишилер келип 2 миллион сом акча сурашты. Бир тергөөчү келип балаң таласта уурлук кылган дешти. Бул атайын уюштурулган каралоо. Бирлер кеше кемип калса, экинчилер, үчүнчүлөр иштей албай калат деген бир системный эчтеке жок болуп атат да, бардак болуп атат. Первый лицалар таза болсо, контроль болсо, баары жакшы болот да. Азыр каша чыгып атат да. Президент Садыр Жапаров ишкерлерге тоскоол болгон мамлекеттик органдарды, укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жазага алабыз. Мындан ары ишкерлер ээн эркин иштей алат деген. Ошондо президенттин бул сөздөрүнө көпчүлүк бизнесмендер маңдайы жарыла сүйүнүшкөн. Ошондой эле башкы прокуратура ишкерлерди жана инвесторлорду коргой турган негизги органга айланганы турат. Прокуратурага мындан ары тапшырма беребиз. Толук бизнесмендерди көзөмөлгө алып, көзөмөлгө эмес, эми арыздарын карап, кандай бир мыйзамсыз текшерүүлөр болсо, же болбосо ушундай пара талап кылуу болсо, мындай коркутуп үркүтүп, сөзсүз түрдө прокуратурага жазасыздар, алар карап чара көрөт булар. Буну толук өзүбүздүн көзөмөлгө алабыз. Прокуратурага кайсы бизнесменден кайсы күнү арыз түштү, кайсы деңгээлде каралып жатат, муну көзөмөлдөп турабыз. Жапаровдун бизнесмендерди коргоого алабыз дегени сөз жүзүндө калып, иш жүзүндө башка көрүнүшкө күбө болдук. Ишкерлерди колдойбуз деген сөзү кызыл шапкечендер ишкерлерди кордойбуз деп түшүнүп алганбы? Айтор көпчүлүккө түшүнүксүз болуп турат. Ошол милициялардын катышуусунда $750,000 талап тонотуп жиберген орусиялык ишмер Хабибулла Усманов көз жашын көлдөтүп барбаган жери, какпаган эшиги калбай, күйүтүн кимге айтаарын билбей жүргөн чагы. С 22 апреля прошлого года поступила сумма 750 тысяч. 2022 жылдын 22 апрелинде $750,000 акчаны текстил алуу үчүн Кытайга Арзымбек Асанов экөөбүз акча котормокпуз. Мен 9-дарда үйдөн чыгып банкка баратсам, Камри унаасы менен бир киши алдыма келип токтоп, милициянын майору Курманалиев Чыңгыз, Адилет Жунушалиев, Эрмек Сатиев болушкан. Мени себепсиз суракка алабыз деп, Чүй ички иштер башкармалыгына алып барышып, уюлдук телефонумду алып алышты. Азыр сот өтүп жатат. Арзымбекти баласын кармаган. Токоновду кармагандан кийин 10 мүнөттөн кийин кое бербейген. Токоновдун бошошуна жогорку соттун адамдарынын кийлигишүүсү болгон. Сот айыпталуучуларды бошоткондо каршыдоо арыз жазганбыз. Чуйской областной ГУВД Курманалиев Чингиз, начальник отдела службы криминальной милиции. Орусиялык ишкерди тоноого катыштыгы бар делген Чыңгыз Курманалиев, Адилет Жунушалиев, Эрмек Сатиев болсо бүгүнкү күндө кылыгы иш айбай Чүй облустук ички иштер башкармалыгында иштеп жатат. Мындайда порядогычы аны деген прокуратурага представление жиберет. Прокуратура анан кийин жумуштан алыш керекпи, албаш керекпи, же сот чечет, соттун чечими менен алынат жумуштан. А биз деген эчтеке отстранять этпейбиз, пока решения суда нету. Вот видели, работает до сих пор, да. Курманалиев Чыңгыз. Ошондой эле Гүлсара Мирзахакимова аттуу жеке ишкерден да белгисиз жаран эч себепсиз эле 2 миллион сом өлчөмүндө акча талап кылып, акча берүүдөн баш тартканда баласы милициянын жалган жалаасына кабылып, милиция баласын капканга түшүрүп, ишкердин баласы 4 жылга абакта күнөөсүз отурганын айтып кейди. Азыркы күнгө чейин милициянын каралоосуна кабылып келет деп кошумчалады. Парня, которого подставили 11 марта, подложив домой. 2014 жылы кафем бар болчу. Бардыгы мыйзамдуу болчу.
Бир күнү эле белгисиз 2 киши келип баштады. Менден 2 миллион сурап баштады. Мен эмнеге акча берем? Мыйзамдуу иштеп жатам дедим. Мен силерге эчтеке бербейм десем эле менин балам бар экенин эскертишип, балаңа бир статья табабыз дешкен. 2 жумадан кийин тергөөчү келип, балама ар кандай каралоолорду баштады. Таласта балаң уурулук кылган деди. Биз таласты өмүр уккан эмеспиз. Ошондон бери жактоочу Григорий Иванович биздин ишибизди коргоп жатат. Биз буларга ишенбей өзүбүз иликтеп чыктык. Башка бирөө күнөөлүү деп табылса дагы менин балам 4 жыл 8 ай түрмөгө отуруп чыкты. Мой сын отсидел 4 года и 8 месяцев. Я боюсь, что сейчас вот эта подстава опять же может дальше его погубить. Жабырлануучунун жактоочусу дагы милициянын иш-аракеттери мыйзамсыз болгондугун ачыктады. Меня зовут Григорий, фамилия моя Ха, я являюсь адвокатом. Мен адвокатмын. Менин атым Григорий Ха Мирзахакимов. Исфандинер Абасовичтин укугун коргойм. Менин жактоочумду 267 беренесинин негизинде мыйзамсыз курал айлантуу, мыйзамсыз сактоо, өткөрүп берүү боюнча айып коюлган. Биринчисинде ур-токмокко алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ал кылмыш иши таласта болгон деп жатышат. Бирок ал таласка барып көргөн эмес. Ошого карабай далил жок болсо да сот аны 9 жылга кесип жиберген. Кесилгенден кийин апасынын аракети менен баласы үчүн жанталашып атып, кылмышкерлерди өзү таап чыккан. Ошол кылмышкерлер өз кылмышын мойнуна алгандан кийин гана Исфандиорду түрмөдөн чыгарган. Бала кылмыш кылбаса да 4 жыл мыйзамсыз түрмөдө отуруп чыккан. Ушул Кулубаев Азамат кылмышкерлерди издеп жатканда деле бут тоскон. Ошондо деле биз далилдерди келтирсек деле баланы күнөөлүү кыла берген. Азыр Бишкек шаардык прокуратурасынын тергөө бөлүмүндө иштейт. Азыр деле Кулубаев асылганын койбой келет. Биз арыз менен кайрылганбыз, бирок прокуратура тарабынан жылыш жок. Биздин материалдарды прокуратура жибербей жатат. Бизде буларга ишеним жок болгондуктан материалды УКМКга жибергенбиз. ИИМ бизди экинчи жолу подстава кылып жатат. Биздин колубузда кандай подстава болгонубуз боюнча далилдер бар. Белгисиз Айталиев аттуу адамдан менин коргоочум курал-жарак уурдап кеткен деп жатат. Азыркы учурда бул боюнча сот процесстери аягына келип калды. Жакынкы күндөрү сот боюнча чечим чыгат. Кудай жалгап үйгө кире бериш жерде камера болгон. Үйдүн ичинде камера болгон эмес. Милициялардын өздөрүнүн камералары болгон. Алар өздөрүнө ылайыктуу кылып подстава катары видеого тартышкан. Тергөө өз билемдик менен жүрүп жатат. Но несмотря на это, вот он отсидел незаконно 4 года и 8 месяцев, пока мама не нашла того самого преступника, который был. Жактоочу Григорий Ха милициянын мыйзамсыз иш-аракеттерине баа берилбесе мындай жосунсуз чоруктар дагы да улана берип, карапайым адамдар жапа чеге берет дейт. Оператор, который был вместе со следователем, якобы он снимал все, что происходило внутри квартиры. Чындап эле камерада бардыгы көрүнүп турат. Камераны талкалаганга чейин ичиндеги камераларды талкалаганга аракет кылышкан. Чындап эле кызмат кылса, камерадагы жазууларды талкалаганга аракет кылмак эмес. Спортивный сумка менен барышканда, ал сумканын ичинде пицца бар болчу дептир. Видеодо көрсөңөр, ал кыз дагы подставага катышкан. Биринчи кирип баратканда жүгү бар сумка менен кирип, бош сумкада чыгышкан. Бул жерде калп экени билинип жатат. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын улук лейтенанты Кудайбердиев бул ишти чампалап тергеп жатат. Бул милиция кызматкерине ишеним артпайбыз. Бул мындай ыплас иштерге СОБРдун балдары да катышып жатат. Бул иште СОБРдун балдары мыйзамсыз түрдө террористти кармагандай кармаган өкүндүрөт. Ушул үйдүн кароолчусуна менин апам айт десе, кароолчу ылдый түшүп баратканда сени жоопкерчиликке тартабыз деп коркутушкан. Бул подставанын баары мен жокто атайын болгон. Кошуналар күбө болуп бергиле десе болбой, кошуналарды чакырбай коюшкан. Не проведя при этом никаких следственных мероприятий по переквалификации, следователь решил, что вот так вот надо, значит, он вот так вот и сделал.
Вот видите, И вот рядом он сидел один. Я вам никак не могу позвонить, если зарядку снял. ну что он угрожал. Да. Если вы будете позвонить, этот ваш, как называется, друг или этот прослушка стоит. Если вы будете позвонить, и вы тоже этот, как этот будет, будем арестовать. Я вот сидел и смотрел, он тоже на сотку смотрел и вам сразу написал, чтобы быстрее, чтобы приехал. Да, я села в такси и сразу приехала. И написал, и вы звонили, а он мне телефон смотрит, я так сижу, а потом на этот кальдер вышел, давай выходите мой взять, приехал, мне надо уехать, у меня выходной же. И сразу я вам написал, я не могу говорить, что рядом стоял, объяснить. Бизнесмендерге кысым бир гана милициялардан же криминалдардан болуп жатат десек, мамлекеттик салык кызматы өңдүү кызматтардан да кысымдар болуп жатканы айтылып келет. Концептуалдык мындай системный, бири-бирине байланышкан, бири-бирине багынычтуу, то есть цельный деп коет го мындай. Биринде кеше кемип калса, экинчилер, үчүнчүлөр иштей албай калат деген бир системный эчтеке жок болуп атат да, бардак болуп атат. Бирден эки кылып дегендей ар биринин кызыкчылыгы бар сөзсүз түрдө. Бирок ошонун арыдан бери, бериден ары деген бир чеги болуш керек да. Ошон үчүн аларды туура иштетип, туура салыгын алып, аны туура көмөк көрсөтүп, жардам бериш керек аларгачы. Аларга шарт түзүп бериш керек. Себеби алар мамлекет кылчу иштерди ошол бизнесмендер кылып атат. По большому счету, мамлекет өзлөрү тияктан бияктан вагондоп, самолет менен ташыйбы, ошолор кыла турган бир баягы эмне деп коет, илгери снабжение деп койчу эмес беле. Ошондой кызматты мамлекет кыла турган кызматты азыр ошо ишкерлер кылып атат да. Ошон үчүн ошого мамлекет өзү жардам бериш керек биринчи кезекте. Кантип ылдамыраак, кантип түз ортодон ортомчуларды кошкой дегендей көп кызматтар бар. Эми чынын айтканда мамлекеттик жана айлык алып отурган антимонополия сыяктуу мисалы ушундай көп кызматтар бар да. Түздөн түз ошолорго жардам берип, ошолорго шарт түзүп бере турган кызматтар, тескерисинче ошол ишкерлерге тийишип, кычык издеп, нарушение издеп дегендей, анан салык дегендерин көбөйтүп, өтө эле мындай көбөйүп кетип атат. Бир эмес 2-3 салык түшүп кетет бир товарга. Аларга поддержка кылып, үй берип, мисалы балдарды садикке устраивать этип, нормально болсо, ал милиционер честно иштемек тура. Бул туура эмес да. Милиция өзүнүн ишин аткарыш керек да. Эми алып просто ортодо акча ойноп атат да. Ошон үчүн барып атышат да. Заинтересован. Муздатан эле болуп аткан да бул нерсе. Башыбыз өзү не то болуп атат да. Балык башынан неме болот деген ошол да. Первый лицалар таза болсо, контроль болсо баары жакшы болот да. Азыр каша чыгып атат да. Любой жактан. Башынан аралашып калганда булар башынан аралашып. Айттым, биздин каныбызга сиңип калган оңолушубуз кыйыныраак. Биздин каныбызда бар. Биздин каныбыз тазаламайсаң, жагым мун келмейсең тазаланыш кыйын. Милициялардын баардыгы эле тиги туура иштеген милициялар эмес. Арасында бар. Бирок көбү азыр эми мурунга караганда жакшылап калды. Милиция кызматкерлери да кичине оңолуп, жаштар келип, поколение жаштар мектепте иштеп атышпайбы. Мурун аябай эле чын айтканда беспредел болчу да. Жөн эле тиги көчөдөгү мисалы үчүн мындай эле майда чүйдө кылмышкерлерди алып келип эле уруп согуп токмок менен эле моюнун алдырып ушундай маселе болчу. Анан азыр деле бар. Бирок мурунга караганда кичине азайып калды да. Ал жерде эле албетте туура эмес да. Тартып алган милициялар кошулуп, анан криминал менен баягы бир совместно иштеп атышпайбы.
Ал жагы да уже абдан эле туура эмес. 90-жылдагы криминалдык элементтин калдыгы күнү бүгүнкүдөй сезилип жатат. Себеби кылмыштуулук менен күрөш опол-тоодой жүрүп жатат дегенибиз менен өз маңдай терминин тапкан бизнесмендерди бир жагынан криминал кууратса, экинчи жагынан милиция кызматкерлери сүлүк куртча соруп жатканын жогоруда эки жарандын мисалында көрсөттүк. Милиция карапайым калкты коргойбу же кордойбу деген суроо ортого калкып чыгууда. Эл ишеним артып милицияларга таянса, укук коргоо кызматкерлери ири өлчөмдөгү акчалардын талап тонолушуна катыштыгы бар болуп жатса, анда мындай милициянын барынан жогу артык эмеспи? Баса УКМК бир топ сойкунун тизгинин тартып, коомчулукка сойкулардын жосунсуз жоруктарын жалаяктай эле жарыялады. Эми артында калбыры бар кызыл шапкечендердин кыңыр иштерин текшереби же бармак басты көз кысты болуп кала береби азырынча табышмак. Эмки чыгарылышка чейин аман туруңуздар. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.